Билим алсаң, сага урмат сый келет. Билим алсаң, сага ой, күч, кубат берет. Билимдүүлөр гана тилегине жете билет. Арбаңыздар, урматтуу радио угуучулар жана теле көрүүчүлөр. Кайрадан Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын биргелешкен акыл таймаш долбоорунун 4-чыгарылышы назарыңыздарда. Оюндун өнөктөштөрү Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги жана министрликтин алдындагы билим берүү сапатын өнүктүрүү департаменти суроолор тест түрүндө берилип, 5, 6, 7 класстардын мектеп программасынын негизинде даярдалат. 1 бөлүм. Команданын саламдашуусу. Мектеби тууралуу кыскача маалымат жана команданын атын жактоо. Команда мүчөлөрү менен тааныштыруу. 2 бөлүм. Билимиңди сынап көр. Мында кыргыз тил, кыргыз адабияты, география, тарых сабактарынан 2ден суроо берилет. 3 бөлүм. Улуттук нарк. Мында каада салт, нарк боюнча ар бир командага 2ден суроо берилет. Келиңиздер эми алыстан ат артып, жол картып келген биздин оюнчуларыбыз менен тааныштыралы. 1 команда Жалал-Абад облусунун Ноокен районуна караштуу 17 Кыла жалпы билим берүү мектебинен Багыт тобу жетектеп келген мугалими Калмамат кызы Айгүл. Жана алардын атаандашы Чүй облусунун Москва районуна караштуу Мирдин Түгөлбаев атындагы жалпы билим берүү орто мектебинен түзүлүп келген Келечек тобу даярдап алып келген мугалими Анарбекова Нургүл Каныбековна. Урматтуу командалар, биз оюнубузду адаттагыдай эле чучу кулак менен баштайбыз. Келгиле, команда башчылары келип, менин колумдагы кутучадан кагазды алгыла, кайсыл команда биринчи баштайт, анан айтасыңар. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угуучулар, балдар, кайсы команда биринчи баштайт экендигин аныктап алдык. Мына Багыт командасы биринчи болуп саламдашууну баштап берет, ал эми экинчи болуп Келечек командасы. Бирок бул жерден бир нерсени айта кетели, оюндун жүрүшүндө алмак-салмак орун алмаша берет. Демек, кийинки оюнда биринчи суроо мына ушул Келечек командасына берилет. Рахмат балдар, анда орун алабыз. Эми оюнубузга калыстык кылып берип жаткан калыстар менен дагы тааныштырып өтөлү. Калыстар тобунун төрайымы Бишкек шаарындагы Айдаркан Молдокулов атындагы номер 5 улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин директору Мелискан Асанова. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын бөлүм башчысы Кутмырза Жакыбалиев. Ошондой эле билим берүү жана илим министрлигинин мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Алымкан Мырзалиева. Эмесе саламдашууга кезек берели, алыстан ат артып келген Багыт командасынын саламдашуусуна көңүлүңүздөрдү бурабыз. Келиңиздер. Карытып, кылымдарды жашап келген, кыргызым кадыр баркын салтын билген. Урпагы ошолордун мына биз сиздерге башты ийип салам берген. Бар болгула. Элим журтум баарыңарга салам болсун. Кыргызымдын учу кыйры аман болсун. Эл ичинде билимдүүлөр өнүп өсүп, жерге бизде бейпилдик заман болсун. Салам кошот адамды ажыраган, бириктирет көңүлдү чачыраган. Саламдашуу ынтымак бөксөрбөсүн, көбөйсүн жарык жүздөр жадыраган. Жараткан сүйлөгөнгө жөндөн берип, бажырашып жүргүлө десе керек. А бирок эң алгач андан мурун амандашып алгыла десе керек. Мурас кылган ата салтты сактайлы, беттешүүнү салам менен баштайлы. Ийилип, таазим менен биз сиздерге ак ниеттен атыбызды даңктайлы. Биздин топ Багыт! Биздин уран Багыт алып алга жылабыз, келечекти мына биз курабыз. Биздин тилек Кыргыз жерин гүлдөп өнсүн, билимдүүнүн саны өссүн. Багыт деп койдук атыбызды. Багыт бул алга жылуу. Багыт бул өргө чыгуу. Багыт бул туура жүрүү.
Багыт бул баарын жеңүү. Ар бир адам өз багытын туура тандаса, өз максатына жетет. Биз окуучулар тактыктуу билим алып, келечекте өз багытыбызга түшөбүз. Бирибиз илимдин артынан түшсөк, Бирибиз медицинанын. Бирибиз спорттун. Маданиятты тандайбыз. баарыңардын жолуңар ачык, келечегиңер кең, багытыңар түз болсун. Айтканыңар келсин, тилегиңерге жеткиле. Азаматсыңар, сонун. Топ башчы Кадырбеков Бектур. Топ мүчөлөрү Адилбекова Дамира, Абдыкадырова Навруза, Надирбекова Айназик. Муктаров Өмүрбек. Мына бүгүн акыл таймаш башталат. Бул жарышка билимдүүлөр катышат. Баарыңарга оомат жеңиш каалайбыз. Таймашууга багыт тобу даярбыз. Мынакей урматтуу радио көрөрмандар, телегөрүүчүлөр багыт тобунун саламдашуусу, таанышуусун угуп көрдүңүздөр. Эми биз келечек командасынын саламдашуусуна жана таанышуусуна кезек берели. Келгиле балдар. Саламдашуу салт экен, сабырдуу кыргыз эли эме, салтты биз да колдойлу. Салам айтам сиздерге. Мен топ башчысы Жээнбеков Иса. Салам берем Ала тоонун кары болуп, салам берем Ысык көлдүн буусу болуп, салам берем Жамгырдын суусу болуп, салам берем Кыргыздын кызы болуп, топ мүчөсү Азаматова Элиза. Дүйнөдөгү бардык элимдин ыйык көргөн тили бар. Ошол тилди сыйлаш үчүн опол тоодой дили бар. Мен топ мүчөсү Артыкбаева Аймерим. Саламдашуу элибиздин улуу салты, улуулардын бизге үйрөткөн ыйык парзы, улууга да кичүүгө да урмат кылуу, илгертеден келе жаткан кыргыз салты. Топ мүчөсү Хурсанов Жалил. Биздин уран. Билим алам, талыкпайм, эмгектенем, талпынам, жардам берем, ырырдайм, жүрөгүмдү элге арнайм. Биз командабызды келечек деп атаганыбыздын себеби биз билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат дегендей. Биз келечекке билим, илим менен барабыз. Жакшы окуп, билимдүү жаштардан болуп, өлкөбүздүн экономикасын өнүктүрүүгө өз салымыбызды кошобуз. Келечек биздин колубузда. Мынакей келечек командасынын дагы саламдашуусун уктук. Эми оюнубуздун негизги бөлүмүнө өтөбүз. Негизги бөлүмү билимиңди сынап көр деп аталат. Оюнубуздун негизги бөлүмүндөгү биринчи суроо бул кыргыз тилинен болот. Жана багыт командасы баштаган. Азыр кыргыз тилинен биз биринчи суроону келечек командасына беребиз. Балдар даярсыңарбы? Биринчи суроо. Затташкан, сынатооч катышкан сүйлөмдү аныктагыла. Варианттарына көңүл бурабыз. А. Менин колум жакшы болуп келатат. Б. Жакшы аял ырыс, жаман аял уруш. В. Бул жакшы нерсе тура. Экини берчи. Г. Жакшынын жарыгы жалпыга тиет. Биздин жооп даяр. Мен топ мүчөсү Артыкбаева Аймерим. Биздин жообубуз жакшынын жарыгы жалпыга тиет. Жооп туура. Эмесе экинчи суроо. Кандайдыр бир чоң иштен кийин жыйналып мурунку абалына келүү маанисиндеги фразеологизмди белгилегиле. А. Баш ийүү. Б. Баш багуу. В. Башка келүү. Г. Баш аягын жыйуу. Ойлонууга убакыт кетти. Биздин жообубуз даяр. Топ мүчөсү мен Хурсанов Жалил. Баш аягын жыйуу. Жооп туура. Багыт командасы даярсыңарбы? Кана ийгилик каалайлы дагы кыргыз тилинен биринчи суроо. Берилген сүйлөмдөрдөгү белгиленген кайсы сөз сүйлөмгө мүчө боло албайт? А. Бул кезектин акыры ким болду экен? Б. Чабылбай турган аттарга бир акырдан чөп берет. В. Сен эмне болсо да төлөйсүң да акыры. Г. Анын акыры эмне менен бүткөнүн билесиңер.
жооп даяр. Сен эмне болсо да төлөйсүң да акыры. жооп туура. Эми экинчи суроо. Ыр сабын маанисине туура келген сөз менен толуктагыла. Ак мөр анык турган болсо оюңда, аттананда алыс соң көл боюна, көл шаарында сүзүп ойноп шарактап, ал алиги кыздар курган 3 точка. Варианттары: А. Айылда, Б. Жайында, В. Оюнда, Г. Тоюнда. Биздин жооп даяр. Оюнда. жооп туура. Суроолорго эки команда тең туура жооп берди. Ийгилик каалайбыз дагы. Биз кыргыз адабиятынан суроону Багыт командасына беребиз. Багыт командасы даярсыңарбы? Кеттик. Анда биринчи суроо. Элдик кайсы ыр жылкычылардын турмушуна, социалдык ал-абалына арналып, алардын үмүт тилегин чагылдырган? А. Опмайда, Б. Шырылдаң, В. Бекбекей, Г. Тончык. Биздин жооп даяр. Б. Шырылдаң. жооп туура. Эми экинчи суроо. Эр төштүк эпосундагы окуялар мүнөзү боюнча кандай белгилерге ээ? Варианттары: А. Турмуштук реалисттик маанайда сүрөттөгөндөгү, Б. Элдин социалдык абалын сүрөттөөгө басым жасалган, В. Кереметтүү фантастикалык мүнөз, Г. Аллегориялык мүнөзү. Биздин жооп даяр. В. Кереметтүү фантастикалык мүнөзү. жооп туура. Мынакей Багыт командасына берилген эки суроо дагы соңуна келди. Эми биз келечек командасын байкап көрөлү. Кыргыз тилинен жакшы жооп бердиңер эле, адабияттан дагы жакшы жооп бересиңер деген ишеничтебиз. Биринчи суроо. Эр табылды эпосундагы калктын канын көп соргон хан да болсо оң болбойт, элин ыркын кетирип эч кайда барып чоң болбойт деген ырсаптар кимге карата айтылган? А. Эр табылдыга карата, Б. Чалкалмакка карата, В. Алтыбайга карата, Г. Кудай Назарга карата. Биздин жооп даяр. Бсы чалкалмакка карата. жооп туура эмес. Келечек командасынын жообу туура эмес болуп калды. Биздин оюнубуздун дагы бир мындай өзгөчөлүгү бар. Эгерде биринчи команда жооп бере албай калса, ал суроого экинчи команда жооп берүүгө мүмкүнчүлүк алат. Демек, Багыт командасы силер дагы жооп берсеңер болот. Эгер туура жооп берсеңер, упай силерге кетет. Биздин жооп даяр. Кудай Назарга карата айтылды. жооп туура. Демек, келечек командасынын упайы Багыт командасына кетти. Келечек командасына кыргыз адабиятынан экинчи суроо. Толубай сынчы аттуу чыгармага идеясы, негизги сюжеттик сызыгы жагынан окшош боордош элдердин чыгармасы кандай аталат? Варианттары: А. Алпамыш, Б. Коргалы, В. Кобаланды, Г. Кыз жибек. Биздин Гсы кыз жибек. жооп туура эмес. Жооп туура эмес болуп калды келечек командасынын. Демек, бул мүмкүнчүлүктү колдонуу Багыт командасында дагы келди. Кана, силерде жооп барбы? Биздин жооп даяр. Б варианты Корогалы. жооп туура. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар, ошентип кезек тарых сабагына келип жетти. Тарых сабагынан биринчи суроо келечек командасына берилет. Жакшысыңарбы? Маанайды түшүрбөйбүз. Биринчи суроо. Тарыхый летопистер
грамоталар, келишимдер, күндөлүктөр, арноо тексттери точка кайсыл булактарга кирет? Варианттары: А. Заттык, Б. Жазуу, В. Озеки, Г. Материалдык. Биздин жооп даяр. Биздики Г материалдык. Жооп туура эмес. Бул мүмкүнчүлүктү колдонуп кеттүү Багыт командасында. Биздин жооп даяр. Б. Жазуу. Жооп туура. Экинчи суроо келечек командасына. Адамзаттын басып өткөн жолунда биринчи эмгек куралдары пайда болгон мезгил кандай аталат? А. Таш доору, Б. Темир доору, В. Жез доору, Г. Коло доору. Биздин жооп даяр. Гсы колодору деп ойлойбуз. Жооп туура эмес. Багыт командасында бүгүн жылдыз жанып тургандай гана. Силерде жооп барбы? Биздин жооп даяр. Таш доору. Жооп туура. Тарых сабагынан бир аз болсо дагы келечек командасы аксап калды. Ал эми ушунчалык жакшы экендигин Багыт командасы көрсөтүп жатат. Эми өздөрүнө берген суроолордон байкап көрөлү. Биринчи суроо силерге. Томрис ким болгон? А. Перстердин ханышасы, Б. Хундардын шан үйү, В. Усундардын күнбагы, Г. Сактардын ханышасы. Биздин жооп даяр. Усундардын күнбагы. Жооп туура эмес. Ушул мүмкүнчүлүктөн колдонуп кетсеңер болот келечек командасы. Томрис ким болгон? Биздин жооп даяр. Биз деген сактардын ханышасы деп ойлойбуз. Жооп туура. Эми экинчи суроо Багыт командасына тарых сабагынан улуу түрк кагандыгын ким негиздеген? А. Истеми, Б. Мухан, Б. Бумын, Г. Маудын. Бизде жооп даяр. В. Бумын. Жооп туура. Ошентип тарых сабагынан дагы суроолор соңуна келип жетти. Эми география сабагынан байкап көрөлү балдарды. Багыт командасына берилет экен биринчи суроо. Биринчи суроо түштүктө жана түштүк чыгышта Кыргызстандын Кытай менен чек арасы кайсы тоо кыркасы аркылуу өтөт? А. Чоң Алай, Б. Күнгөй Ала тоо, В. Кыргыз Ала тоо, Г. Кашкал тоо. Биздин жооп даяр. Гсы Какшал тоо. Жооп туура. Экинчи суроо. Кыргызстанда рельефтин кандай түрү басымдуулук кылат? А. Ойдуң, Б. Түздүк, В. Тоо, Г. Адыр. Биздин жооп даяр. В. Тоо. Жооп туура. Эми келечек командасы үчүн география сабагынан биринчи суроо. Кыргызстандын кайсы тоосунда темир рудасынын кендери бар экени белгилүү? А. Нарын тоо, Б. Байбиче тоо, В. Борколдой тоо, Г. Жетим тоо. Ойлонууга убакыт кетти. Биздин жооп даяр. Г. Жетим тоо. Жооп туура. Эми экинчи суроо. Кыргызстандагы эң узун тоо кыркасы кайсы? А. Түркистан, Б. Фергана, В. Какшал тоо, Г. Алай. Биздин
Биздин жооп даяр. Биздин жооп Г.С. Алай. Жооп туура эмес. Эми биз багыт командасына кайрадан кайрылабыз. Силерде жооп барбы? Кана угалы? Биздин жооп даяр. В. Какшалтоо. Жооп туура. Мына ошентип телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар билимиңди сынап көр бөлүмү дагы соңуна келип жетти. Бул бөлүмдөгү берилген суроолордун бардыгы билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаменти тарабынан даярдалды. Эмесе биз 3-чү айлампага кеттик. Үчүнчү айлампада кыргыздын нарк насиле, каада салты, үрп адаты, кийим кечеси, колдонгон буюмдарын кийинки муундар биле жүрсө деген тилекте биз оюнубуздун 3-чү бөлүгүн дал ушул улуттук нарк деп атаганбыз. Эмесе бул боюнча, улуттук нарк боюнча биринчи суроону биз Келечек командасына берет экенбиз. Келечек командасы даярсыңарбы? Биринчи суроо. Чүкөнү өкчөгөндө канча абалда түшөт? Алты багытта. Ана? Та, бөк, чик, оңко, тоңко, алчы. Ооба, негизинен жооп туура болду. Эми экинчи суроо. Чүкө менен ойнолуучу улуттук оюндарды санап бергиле. Чүкө менен ойнолуучу кандай улуттук оюндар бар? Биздин жооп даяр. Упай, ордо, сака сайыш, кыл кыйма. Негизинен жооп туура болду. Эми канчалык деңгээлде так айтышты, аны биздин калыстар тобу өздөрү баалайт деген ишеничте биз оюнубузду улантабыз. Эми багыт командасына улуттук нарктан суроо. Даярсыңарбы? Биринчи суроо. Упай оюнунда бир басымда канча чүкө болот? Бизде жооп жок. Силерде жооп барбы Келечек командасында? Кана угуп көрөлүчү? Упай оюнда бир басымда 3 болот. Ооба. Ар бир басымда 3төн чүкө болот экен. Бул суроонун жообуна туура Келечек командасы жооп берип, упайды алып кетишти. Эми багыт командасы экинчи суроо силерге. Ордо оюнунда оюнчулар чүкөнү эмне менен атышат? Биздин жооп даяр. Торомпой менен. Жооп так болгон жок, бирок жакындаштырганга аракет кылып көрүштү. Бир тамгасын оңдосо эле мүмкүн оңолуп кетмек, Биз Келечек командасынын жообун угуп көрөлүчү. Ордо оюнунда оюнчулар чүкөнү эмне менен атып ойношот? Бизде жооп даяр. Ордо оюнунда чүкөнү сака менен атып ойношот. Демек Келечек командасынын дагы жообу туура эмес болуп калды. Туура жоопту айтып коеюн. Ордо оюнунда оюнчулар чүкөнү абалак же томпой менен атышат экен. Мына ошентип, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар, акыл таймаш оюнубуздун негизги бөлүктөрү дагы соңуна чыкты. Бүгүн биздин студияга алыстан ат артып келген Жалал Абад облусунун Ноокен району 17 Кыла жалпы билим берүүчү мектебинин багыт командасы болду. Жетектеп келген мугалиме Калмамат кызы Айгүл. Ал эми алардын атаандашы Чүй облусунун Москва районуна караштуу Мирдин Түгелбаев атындагы жалпы билим берүү орто мектебинен түзүлүп келген Келечек тобу болду. Даярдап келген мугалиме Анарбекова Нургүл Каныбековна болду. Урматтуу көрүүчүлөр, радио угуучулар, кайсыл команда кандай ийгиликке жетти деп бардыгыңыздар чыдамсыздык менен күтүп жатсаңыздар керек. Албетте, биздин дагы күткөнүбүз ошол. Демек, биз сөздү калыстар тобуна узатып, кайсыл команда кандай жыйынтыкка жеткендигин чогуу күбө бололу. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио каармандар. Бүгүн ат арытып, ашуу ашып, Нокен районунан багыт тобу жана Чүй өрөөнүнүн Москва районунан Келечек эки топтун акыл таймаш интеллектуалдык оюнуна күбө болдук. Эки топ
мектептин мыкты даярдыкта келиптир, азаматсыңар. Бул жерде берилген суроолордун баардыгы мектеп программасында предметтерден өткөн суроолор болуп атат. Дагы да болсо бир жолу мектептеги окуган билимиңерди бышыктап алдыңар деп ишенем. Эки топтун өздөрү саламдашууда мыкты даярданып келишиптир. Кээ бир суроолорунан жооп бере албай калышты. Бирок ошол суроонун үстүндө дагы ойлонушуп, эртең конкурс бүткөндөн кийин дагы ошого жооп издешет деп ойлойм. Бул жерде Нокен районунан келген топ экинчи топтун суроолорун көп суроолоруна жооп берип атышты. Азаматсыңар, ийгилик болсун. Бул конкурс акыркы эмес, буюрса мыктысыңар. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар, жалпы бүгүнкү телетаймаштын катышуучулары, мына жыйынтыгына да келдик. Бул жерде Нокен районунан келген Багыт командасы бүгүнкү телетаймашта алдыга кетти. Силерди окуткан, силерди даярдаган мугалимдерге ыраазычылык. Москва районундагы Келечек командасы дагы азаматсыздар. Бирок өзүңүздөрдүн кайсыл темаларда, кайсы сулордо артта калдыңыздар, ошого басым жасаңыздар, силерге ийгилик каалайм. Азаматсыздар. Мына өзүңүздөр күбө болгондой, мына эки команда, эки топ тең аябай жакшы даярдыкта келишиптир негизинен. Бирок оюндун жүрүшү көрсөттү. Мына оюн жүрүшүндө кыргыз адабияты жана тарых сабактарынан ушу Келечек тобу бир аз кыйналып калган суроолорду Багыт тобу жооп берип кетип атты. Ошону менен айырма бир топ баягы ошону менен айырма чоң болуп калды да ортодо. Анан эми жалпы жыйынтыкты айталы, негизинен Москва районунан келген Келечек тобу жалпы 118 упайга ээ болушту. Ал эми Нокен районунан келген Багыт тобу 195 упайга ээ болушту. Мындан кийинки оюндарда бул эми оюндун бүтүшү же жыйынтык эмес, мындан кийинки оюндарда кийинки айлампаларга өткөнгө аракет кылыңыздар. Ушул алган упайларыңыздардын негизинде кийинки айлампаларга өтсөңүздөр, балким кийинкиде мындан дагы жогорку упай топтогонго мүмкүнчүлүк аласыздар да. Ошон үчүн аракетти уланта бериш керек. Ийгилик. Калыстар тобуна терең ыраазычылык билдиребиз. Анан баса белгилеп айта кетүүчү жагдай, бүгүнкү эки команданын тең алган упайы биринчи айлампанын соңуна чейин сакталат. Демек, бүгүн уттук же утулдук эмес. Биринчи айлампа жалпы жонунан бизде 36 команда бар. Ошол 36 команда баары ойноп бүткөндөн кийин эң көп алган упайларды тандап алабыз. Демек, эки команда тең өтүп да кетишиңер мүмкүн, өтпөй да калышыңар мүмкүн. Бирок биз силерге айтарыбыз, билимиңерди тереңдетип, бизди көрүп, угуп, даярдыкта жүрө бергиле. Бул өзүңөр үчүн дагы, келечегиңер үчүн дагы жакшы болот, азаматсыңар. Ал эми бизге калыстык кылып берген калыстарды дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү. Калыстар тобунун төрагасы Бишкек шаарындагы Айдаркан Молдокулов атындагы номер 5 инновациялык технологиялар мектеп лицейинин директору Мелискан Асанова эжекебиз. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын бөлүм башчысы Кутмырза Жакыбалиев. Ошондой эле билим берүү жана илим министрлигинин мектептен тышкаркы жана кошумча билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Алымкан Мырзалиевага терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар, ошентип республикалык акыл таймаш теле долбоорунун 4-чү чыгарылышы да соңуна келип жетти. Кийинки эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.